Салам алейкум, урматтуу достор. Барыңарга чын жүрөктөн салам барыңарга. Канча Facebook'tan чыгарды, канча миллионный просмотрлар болду. Колдогонуңарга чоң рахмат. Достор, мен силерге бир обещать эттим эле. 10 олигархты айтып берейин деп. 10 олигарх есть же. Который жанында Бабанов игрушка болуп калат. Бир коррупционердин астында, мисалы, силер айтып атпайсыңарбы? Келдибеков эме деп жанакы символ коррупция деп чыгарып бересиңарбы? Келдибеков в плюсе чыгып калат керек болсочу. 350 миллион долларга. Просто билелик. Кыргызстанды кимдер соргонун азыр онун айтып берем. Ким Кыргызстанды чөгөлөтүп салган? Эң биринчи Акаев. У него около 2 миллиард долларов состояние. Анан кийин бир байкем бар. Байкебиз бар, акебиз бар. Аксыдан болот өзү. Жумалиев Кубанычбек деген. Баары менен жакшы, бүт баары менен сонун учурашат. Бая күнү Аксыга барып миллион сом таратып келиптир. Миллион сом пакет таратса, Аксынын баары кол чаап отурасыңар. Ушу Кубанычбек Жумалиев. Онун бирөөсү Бабановтан бай. Эмнеге бай? Мен бул кишинин прокуратурадан ушул кишини бүт анализ кылганбыз биз. Равшан Жээнбековду, ушу көп кишини мен өзүм анализ кылганбыз. Эмне состояниялары бар, эмне жок депчи. У Бабанова 380, 500 миллион деп койчу. Ошо менен состояниясы бүтүп калган. Кубанычбек Жумалиевдин состояниясы 2,5 миллиард доллар. Если у Бабанова 500 миллион долларов, Бабановда 500 миллион болсо деле ал эметкенде. Бензин саткан ясно, короче. Жумалиев Академия наукта лаборант болчу, достор. Лаборант, есть же. Академия наукта лаборант. И Акаев менен снюхались. Премьер-министр болду, министр транспорта болду. Ким гана болгон жок, ушуну Жумалиевдин эмесин коррупционер дебей эле коелук, но ушуга жооп берсин. Жумалиев Кубанычбек. Мына өзү лаборант болуп Татанды кайдан алды, Гоинди кайдан алды, Мадина деген базарды кайдан алды, завод ЭВМ кайдан алды, мединститутты кайдан алды, жалда 2 гектар жер бар эле, 50 компаниясынын вообще дайыны жок, эмеси жок, отчет эмес эчтекеси жок, өзүлөрү билбейт, канча акчасы бар экен өзүлөрү билбейт. 50 компаниянын акчасы налог төлөбөптүр, өзүлөрү билбейт канча акчасы бар экен. Анткени 2,5 миллиард доллар бул ончук эмес да. Кумтөрдө акциясы бар. Мен уккам, акциясы бар, ушу Кубанычбек Жумалиевдин акциясы. Анан Кумтөргө кетип бараткан жана высоковольтный линия бар го, балыкчыдан Кумтөргө чейин. 10 миң вольт, 100 миң вольтпу жанакы. В общем, высоковольткачы. Ошонун обслуживаниясын дагы эле Жумалиев жасайт. Канча клиникасы бар, бир 100дөгөн квартирасы бар Жумалиевдин. Салон красотадан бир 20-30 санашты сауна дегендер толтура, клиника. Ушул Жумалиев бир Кыргызстанга бир 10 миллиард доллардын зыянын келтирген өмүрүндө. Где-то 2,5 миллиард доллар состояниясы бар. Мисалы, хорошо, бүт бар жок, мейли өз лаборант. Татанды кантип алды, алда завод болчу да мурун. Бүт заводдун баарын базар кылышкан. Анан достор, Жумалиевди айттым. Айтып аткандан кийин Жумалиев Жалал-Абад областын баары өзү эле багып койсо болот. Бүт Жалал-Абад областын, бүт. Ош жерге губернатор болбосун керек болсо. Ош жерге өзү эле эч ким бюджеттен акча бербесе да өзү эле багып коет. Мен Бабановтан 5 эсе бай, Жумалиевди айтып атам. Достор, мисалы мына Бабановда биз санаганда бүт бар санаганда эмелердин баары
500 миллион долларга жетти. Мисалы банкка 20 миллион доллар, Азия Мол 17 миллион доллар, мисал айтам. Тигил жана кайсы эле базар ал 5 миллион болсун. Ушинтип баары чогулса да 500 миллион долларга жетпейт. Жумалиевдики мынча. Анан мына колунан келгендерин берип атышат, алар деле берип атышат, баары эле берип атат, бирок көбүрөөк бериш керек да. Могу Жумалиев деген Жалал-Абадты өзү эле багып алса болот, достор. Келдибеков деп атпайсыңарбы? Келдибеков наоборот Кыргызстанга бир жолу мына өзүм по факту билем, Парижский клубта зам министр финанс болуп турганда барып бир 300 миллион доллардай кечиртип келген. Мен муну эмеден окугам өзүмчү илгери. Мисалы мен Келдибековду мисалы эметкен жокмун, просто символ коррупция деп эле ушинтип бересиңер го, ошон үчүн айттым. Анан достор, могу башыбыз бириксин. Мен деле мына Манасты жок деп айткам, анткени мага эч ким түшүндүргөн киши болгон эмес. Азыр ошонун баарын түшүнүп, чоң казак деген кыймыл болуп атат, достор. Мен ошол өзүм Манас жок деп жүрүп кайра эме болдум да, апенди болдум. Бирок жакшы эле да. Мурун Манас эпостун аты чоң казак экен. Манас деген кийин Сталин койдуртуп коюптур. Мао Цзэдун сураныптыр да, бул чоң казак деген кыймыл бириксе эле, булар деген бүт баарын талкалайт дейт экен да. Анан чоң казак деген кыймылдан коркчу экен илгери. А почему сейчас не можем? Азыр эч бир партиянын атынын астына чогулуш болбой калды. Бул кыймыл, чоң казак деген кыймыл. Партия деле бар. Ошону деле эметип койсок болот, эгерде хотите. Партиянын азыр бизде временный башчы кылып койгонбуз. Максат Мамытканов Амирсап болуп тур депчи. Ким Максат Мамыткановдон күчтүү лидер келсе, харизматичный, умный, ал башкарсын чоң казакты. Андан күчтүү келсе, ал башкарсын ушу чоң казак кыймылынчы. Достор, биз деген бир нерсеге келишибиз керек. Биз деген ушинтип эле бири-бирибиздин боогубузду жеп отура берсек, точно жоголуп кетебиз. Мен деле мына Кубанычбек Жумалиевди азыр айтып салдым силерге. Мен ушуну өзүм ген прокурор болуп алайын же, министр болуп алайын же, президент болуп алайын деген оюм жок мындай. Могу элди бир чогулуп алчы деген эле. Чогулуп туруп, давайте таластыксыңбы, каяктыксың? Без разницы, жаман адам болбойт. Акмак адам болот, жакшы адам болот, бүттү. Анан достор, ушул биригип туралык чоң казак кыймылына келгиле. Азыр телефонду жазам. Пожалуйста, мына уже пандемия өтүп, уже эмелердин баары, блокпосттордун баары алынды. Милицияларыбыз биздики абдан жакшы, мындай кекетип мокоткон жок да. Мен көргөн жокмун. Мен эч ким, даже по крайней мере мен маскачан болдум. Мен эч ким кекетип мокоткон жок. Казакстандын милициялар көрдүңөрбү? Өпкөгө тээп, көткө тээп, момундай этмеле жанчып салып атышат. Көрдүңөрбү? Биздин милициялар анткен жок. Рахмат, ушул милициялар дагы өкмөт ыйлатпай берип койгула акчасын, жанагы 2-3 эсе кошулуп берилмек да, анткени булар 40 күн күнү түнү казарменный положенияда эшикте жүрүштү да, постоянно жана шамал болтканда, кар жаап атканда биз үйдө жаттык, а булар эшикте жатты да. Анан буларга дагы эметип коюш керек, милицияларга. Мына айтып эле келип атабыз, достор, мунун баарын оңдоп койсо болот. Ушул жеринен, ушул табынан оңдоп койсо болот. Только могу Акылбек Жапаров дегендер ушулар мындай эметпей туруш керек да. Мен ПМ болом, мен болом дебейчи. Азыр мына Масадыков байкебиз келсем, эме бок бүтсө эле кошулуп келем дейт, чоң казакка келем. Аны айтып, сиз лидер болуңуз деп атабыз. Керек болсо. Андан кыйыны келсе, ошол лидер болсун. Нет разницы. Самое главное, стоп, Кыргызстанды алып чыгыш керек болуп атат. Достор, муну бөлүш керек, колдош керек. Мисалы, мына Жумалиев жооп берсин. Татанды, 2 миллиард доллардын эмесин айтпадымбы? Комиссия түзсө мен да барам. Ошонун баарын кайдан алды? Бул коммерция кылып бир күн иштеген эмес. Аялы деге иштеген эмес, коммерция кылып. Ырдап эле колубуз менен насаатырларын ырдап атпайбы? Роза Манович. Анан кайдан эле 2,5 миллиард? Биз бок жеп жүрбөйбүзбү, достор? Мына Кумтөрдүн артында Сары Чат деген дагы айлана, бияк 40 километр берип салып тур. Аякта да 1000 тонна бар экен. Эмнеге берет ай? Булар ушулар эле өкмөт эле биле береби? Давайте баарыбыз чоң казакка биригелик. Эл өзүбүз турбасак, эч ким турбайт экен. Депутаттарды көрдүңөр, бир 20 депутат двигался, да? О народе думал. А остальные спали же.
могу депутаттарга эметпей эле мына могу Примовка эмне эле Примов дейт. Эми кандай эмне эле Примов деп айтып бересиң дейт. Эмне эле Примов деле чыгара бересиңер дейт. Примовдун бир баласы келиптир мага. Улан Примов фонд бар да дейт. Бизде деген нуждающийлердин адрестерин жакшы билбейбиз, ушуну силер берип койгулачы деп 1000 пакет чытап кетти. Айтпагыла деди. Ну хорошо, айтпаса айтпай эле кой. Чытап койдук. Анан дагы бир мисалы бир 100 пакет чытап кетти башында мисалы. Айтпай эле койгула деп. Анан 200, 500 ушундай 500 ушундайдан чытай берет да. Анан айтпай койгонго болбойт экен. Мен Примовду тааныбайм. Тааныбайм, экөөбүз чайда ичкен эмеспиз, учурашкан да эмеспиз. Бербей атат. Анан биз ладно деп чыгарып коюп атам мен. Болду, болгон эле ошол. Башкаларды айтабыз. Шорого рахмат. Көп кишилерге рахмат. Шоро байкеге да рахмат. Баягы 1 тонна суу бербейтир байкем. Сыймык таратып койчу дейт. Айтайын десем айтпай эле кой дейт. Жөн эле таратып койчу. Бир эме легендадан берип койчу дейт. Таза суу ичсин дейт. Анан рахмат Шорого. Анан достор могу көп кишилер жардам беришти. Биз дагы тыйын чыгардык, көп эле тыйын чыгардык. Мисалы Канат Хасанов деле өзүнүн акчасынан көп чыгарып койду. Анан бир 12 миңдей пакет ушундай бирдемелер тараттык, кыскасын айтканда. 12 миңдей пакет дагы көп башкача мындай жардамдарды берип койдук. Үйдө жөн жатпай, достор. Бул пиар эмес да. Пиар эмес да, анан баарыңар эле пиар кылып атат, чоң казарды атпайбы? Пиар эмес. Бул элдик кыймыл болсун, чоң казат. Достор, муну биригелик, чоң казаттын астында эле биригелик. Манас атабыздын кыймыл экен. Ушунун астында бирикпегенде кайра Манас атабызды тирилтелик да. Мына могу прокуратура жөнүндө эле айтайын, достор. Мына уксаңар укла. Прокуратура жөнүндө эле ушундай кычыраган балдар бар. Мисалы азыр мо түрмөдө Чалбаев деп жатып турбайбы?